Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алгачкы дин келип, мына ошол жакындарынан дават кылып баштаганда, өзүн өмүр бою коргоочусу болгон, тарбиячысы болгон, балдарынын катарына кошуп баккан агасы Абу Талипти дават кылды тилекке каршы. Аллах насип кылбаса ыйманга келген жок. Мына ошол канчалаган ыйлап башка кылып пайгамбарыбыз аябай көп ошол нерсени эңсегенден кереметтүү Куранда Аллах Таала дагы аят түшүрүп, иннека ла тахди ман ахбабта, о Мухаммад, сен сүйгөндөрүңдү, жакшы көргөндөрүңдү бул туура жолго баштай албайсың дейт. Сен каалап атасың ошо сени өмүр бою карап, тарбиялап, коргоокчуң болуп, сени балдарынын катарына кошуп, 8 жашынан баккан атаңдын бир тууганы мусулман болушун каалап атасың. Бирок Аллах Таала ыйманды өзү каалагандарга берет, сен сүйгөн, сен жакшы көргөн, саңа жаккандарга эмес деп, мына ошол пайгамбарыбыздын эмне, мына ошол тууганына кайра эмне, жанакындай бир ыйманды каалай бергенде Аллах Таала мына ушундай бир эскертүүнү берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол 13 жылдык жашоодо канчалаган кыйынчылыктарга дуушар болгон болсо, агасы Абу Талип мусулман болбосо да кандай жардам көрсөттү. Хадича энебиз өйдөдө өлөк, ылдыйда жөлөк болду. Эч бир жанынан ажырабады. Зайд сыяктуу кызматчысы Таифке сапарга барганда, даватка барганда кандай азап берген учурда денеси менен пайгамбарды калкалады. Азирети Умар мусулман болгондон кийин пайгамбарыбыздын оң канатында жүрдү. Я Расулалла, сага эч ким тийбейт, мына мен сенин короолуң болом, охранаң болом деп. Азирети Хамза сол тарабында жүрдү. Абу Бакыр пайгамбарыбыз менен 8 күндүк саякат сапар Меккеден Мединага көчүүдө сапарлаш болду. Түндөлөрү өзү жебестен башка кубастан жолдон тапкан тамакты, азыкты, суусундуктун бардыгын пайгамбарыбызга берип атты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага качканда Сабыр үңкүрүнө барып 3 күн жашынып жатты. Ал жердеги 3 күндүк жашынууда 8 айлык боюнда бар Абу Бакырдын кызы Асма энебиз пайгамбарыбызга 3 күн тамак ташып турду. Сиз экөөбүз Абу Бакырдай бир сапарлаш боло албадык. Асма энебиздей 2 сааттык бир бийиктикке, бир чоң тоого жашырынып, мушриктерден, башкалардан коркуп тамак ташай албадык. Хадича энебиз сыяктуу байлыгыбыз менен, башкабыз менен, демибиз менен пайгамбарга бир жөлөктөш боло албадык. Бирок ошентсек дагы бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ордуна пайгамбардын кызматы бир чоң бир неемат берилип отурат. Бул албетте жакын тууган, дос жар, коллектив, колу кошунаны мына ошол пайгамбар чакырган нерсеге чакырууга Кудай Тааланын берген бир чоң бир мүмкүнчүлүгү сиз экөөбүздүн бүгүн колубузда турат. Урматтуу мусулман бир туугандар, келечегибизге, жашообузга ишенимдүү карайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дават жолун баштаганда жер бетинде жападан жалгыз бир эле мусулман бар болчу, ал өзү болчу. Бирок Аллах жардам берет деп себептерин кылып, сылыктык менен, жумшактык менен максатынан кайткан жок. Бүгүн канчалаган миллиард мусулмандар ошондогу бир адамдын мусулман болгондугунун себебинен. Албетте ал учурда бир эле мусулман бул пайгамбарыбыз өзү эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол кимди кармаган болсо, мына ошол кармаган бойдон кое берген жок. Ошол боюнча иманга тартып, ошонун себебинен бүгүн көбөйүп отурат. Сиз экөөбүз дагы бүгүн кээде тойдо, башкада, иште, жумушта, мечитте мына качантан бери ата бала, ага ини болуп чогуу жүрөбүз. Мына ошол намазсыз туугандарды, досторду бир көбүрөөк кармап кое бербестен ушул иман жолуна бекем тарта турган болсок, албетте бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бизге калган бир мурастардан болгон эң чоң бир мурас. Дин мээнет менен келет, кыйынчылык менен келет. Буга тер чыгарыш керек. Пайгамбар сыяктуу тишиңнен айрыласың, кан төгөсүң, канча күндөрүң ачкачылык менен өткөрөсүң, азап чегесиң, жакыныңнан айрыласың. Керек болсо мана ошол туугандарың, мекендештериң бөлүп коюп, пайгамбар өз жашоосунда 2 жыл мына ошондой бир кайгы жылы деп, жанакындай бир бойкотто калып, мына ошол ачарчылыктан дарактардын жалбырактарын жеп, мурда өлүп калган жандыктардын терилердин кайнатып, жумшартып, ошолордун даамын сызып, эң жакыны деген Хадича энебизден айрылып, өмүр бою өзүн багып чоңойткон агасынан айрылып, мына ушундай бир азаптуу күндөргө туш болгону, бул албетте сен экөөбүз үчүн дагы бүгүн бир сыноо өрнөк. Сен экөөбүз бүгүн антип жалбырак жебей эле коелу, өлгөн малдын терисин жебей эле коелу. Жок дегенде ошол чай ичип отурганда, башкада досуң менен бир жерге баратканда, досум Кудайга кайта турган, намазга кайта турган учур келбедиби дейли. Эсиңиздерде болсо Малик ибн Динардын окуясын айтып берди белем. Кудайга кайта турган учур келбедиби деп кызынын даават кылганды. Мына ошондон сиз экөөбүз дагы кээде ушул нерсеге тууган уруктарды чакырышыбыз керек. Дин албетте бул аманат, Кудай Тааланын дини. Муну кимден алып атканыбызды, кимден үйрөнүп атканыбызды дагы карашыбыз керек. Илимсиз дин таркатуу, динди сактоо мүмкүн эмес. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
жаңы гана динге келип жашыруун болуп аткан учурда дагы Дарул Аркам деп Аркамдын үйүнө 5-6 сахабаны чогултуп алып эң биринчи сабактан баштады. Илимден баш, анткени билсең, өзүң туура багытты билсең, ошол багытка адамдар жете аласың. Фақиду шей ла юъти дейт арабтарда. Жок нерсени бере албайсың. Өзүңдө бар нерсени бересиң. Демек, өзүңдө бар болуш үчүн, бул дин таркатыш үчүн кээде ошол эмне? Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана. Аллах Тааланын кереметтүү Кур'андагы эрежеси, Аллахнын жолуна даанышмандуулук менен, сылык сыпайы туура сөздөр менен чакыргын дейт. Дайым ошол диндин эмне жакшы жагын көргөзүп, жакшы жака бир туугандарды, досторду чакыруу сиз экөөбүзгө жүктөлгөн чоң бир аманаттардын бири, урматтуу мусулман бир тууган. Албетте, жашообузда дагы, динге чакырууда дагы, кол кошунаны даават кылууда дагы адам баласы эмне? Мына ошол пайгамбар көрсөткөн жол менен жашоосун иреттеп, пландап иш кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Акаба келишими болду ислам тарыхында, Мадинага көчүүдө канчалаган пландарды түзүп, сахабаларды биринчи качырып берип, андан кийин Абу Бакырды өзүнө шерик кылып, Абу Бакырдан кийин дагы экөөсүнө жол көрсөтө турган бул чөлдө шамал болуп, кээде адыр болуп калган жерлер, кээде кайра шамал болсо тегиз болуп калат экен, чөлдө жол табуу аябай кыйын экен. Бирок мына ошол чөлдүн сырын билген атайын, ошондой эмне жанагындай бир из билген, жол билген дагы атайын адамдар болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошончо мусулмандын ичинен динсиз болсо дагы ошол чөлдүн жолун жакшы билген бир адамды ижарага, арендага алып, бизди ошол Мадина тарапка багыттап, жол көрсөтүп койсаң, сага ушунча акча берем деп, ошону тандап алгандагысы бул таныш билишчик кетпейт. Сенин мусулманың болбосо дагы, тууганың болбосо дагы, кошунаң болбосо дагы, чыныгы кесип көйгө иш бер деген сөз. Чыныгы колунан келгендерге, ошонун адистерине, специалисттерге ар кимди өз ордуна коюп, ордунан пайдалан деген нерсе. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага көчкөндө душманы болсо дагы, динсиз болсо дагы акчасын берип, бизге жолду көрсөткөн, анткени ушул чөлдүн жолдорунун сырын сенден мыкты билген эч ким жок деп ошол адам тандап алгандагысы. Тобокел кылышыбыз керек. Бирок тобокелден мурда дагы мына ошол кээ бир эрежелерди башкаларды тактап коюп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол ачарчылык доор өттү. Андан кийин жакындарынан айрылды. Кайгы жылды пайгамбардын жашоосунда аябай бир уйгу-туйгу заман болгон учурда Аллах Таала пайгамбарды кубантуу үчүн, сүйүнтүү үчүн мына ошол жакында гана өттү. Кече мына бир 10 күн мурда Исра жана Мираж кечеси болуп, Ражаб айында. Пайгамбарыбызды Меккеден мына ошол Ал-Акса мечитине алып барып, мына ал жерден 7-чи кабат асманга чейин алып чыгып, 5 тозокту кыдыртып Аллах Таала пайгамбарыбызга 5 убакыт намазды фарз кылып, мына ошону берген, пайгамбарыбыздын бир көңүлүн көтөрүү максатында. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Бурак деген бир жандык, бул аттан кичинерээк, эшектен чоңураак болгон бир ат сыяктуу жандык менен, Бурак бул чагылган дегендей бир мааниде, чагылгандай бир көз ирмемде канчалаган аралыкты басып өтө турган жандык. Ошону менен Меккеден Ал-Аксага барганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшкөндөн кийин ошол Буракты байлап коет. Муну байлап койгону кээ бир иште, башка да аманатта жардам берип, көрсөтүп, үйрөтүп деп туруп, анан Кудайга табакел кыл. Кудай жардам берет, болду. Кудай кармапта тостат, андай эмес. Өзү жок жерден пайда болгон Кудай берген жандык, ошого карабастан Ал-Акса мешитине жеткенде качып кетпесин, башка болбосун деп байлап туруп, Аллахым бул жандык сага аманат дейт. Анын сыңарындай кээ бир иштерди Кудайга тобокел кыларда, Кудайдын айткандай болот дей бербесен, себептерин аткарып туруп, андан кийин кылышыбыз керек. Бул дүйнө себептер дүйнөсү, себепсиз эч нерсе ишке ашпайт. Дегенде аракет кылып, андан Аллахтан жардам сурашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол сабырын күрүнө жашынганда 2 саат Абу Бакыр менен жөө чыкты. Жанагы мен айткан Бурак кайра келип, ошол 2 сааттык жолго 1 секундта 1 мүнөт алып чыгып койсо болот эле. 8 күн Маккадан Мадинага жөө барды, жолдо ач калды, башка болду, кыйналды. Жанагы Ал-Аксага алып барган Бурак кайра Аллах Таалага айтып, "О Раббим, жанагы эле Буракка минейин дагы тез жетип алайын. Бул жолдо кыйынчылык башка бар" дебестен 8 күндөп качып, жашынып, атайын капыр болсо дагы акча төлөп, жол башчы көрсөтүрүп, мени эрчити бар, жол көрсөт деп кыйналып аткандагысы, бул дин оңойчулук менен келбейт. Бул динге кызмат кыласың, бир аз кыйналасың, алмапыш оозума түш жок, бейиш түбөлүктүү, ал түбөлүктүү бейиш үчүн бир аз мээнет кылышың керек деген таризде. Болбосом Аллах Таала мына ошол эмне пайгамбарыбызды үңкүргө жашынтырып, 8 күндө ач калтырбастан, балким
ошол мурдакы эле жамдык менен Мадинага дагы көз ирмемде жеткирип койсо болот эле. Пайгамбарыбыздын кыйналып, ач калып 8 күндөп жүргөнү дин оңойчулук менен келбейт. О Мухаммадтын үммөтү, дин үчүн силер дагы кээде убактыңарды, акчаңарды, өмүрүңөрдү бүгүн кээде убактыңды, акчаңды кетирбей эле кой. Жок дегенде бир жаман көрүнүп, кызым намаз оку, балам намаз оку деп айтып коюш кээ бир аталар үчүн, кээ бир достор үчүн аябай бир оор, бирок пайгамбардын үммөтү мына антпей койгондогусу бул шермендечилик. Биз пайгамбардан бул динди аманат кылып, мурас кылып алганбыз. Пайгамбардан бизге калган чоң белек мына ошол өзгөлөрдү ушул жолго чакыруу. Ислам дининде аялдардын даражасынын бийик экендигин дайым билип жүрөлү пайгамбар тарыхынан. Акаба келишими деп мына ошол эң авал курч маалда меккеликтер пайгамбарга кысым көрсөтүп аткан учурда Мадинадан келген жамаат менен жашыруун бир жыйын кылып, мен силерге жамааты менен көчүп барсам, мени коргойсуңарбы, жардам бересиңер деген жыйынга дагы Мадинадан 75 адам, 72 адамды алдырып, алардын ичинен экөөс аял болот. Анткени бул динде кээ бир нерселерге, динге кызмат кылууда аялдар дагы керек экендигин эске алышыбыз керек. Алгачкы вахий келип, пайгамбар келип, биринчи дааватын баштаганда, биринчи мусулман болгон дагы аял эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга акчасы менен башкасы менен жардам берген дагы мына ошол Хадича энебиз эле. Жанакы Саур үңкүрүндө жашынганда 8 айлык боюндагы баласы менен тамак ташыган дагы аял эле. Ухуд согушунда пайгамбардын жанында сахабалардын баары качып кеткенде, Умму Аммара деген сахаби аял келип, мына ошол Абдулла бин Кумма деген пайгамбарды өлтүрүш үчүн жалданып келген капырды бир канча мүнөткө алаксытып ошону менен чабышып отуруп, акырында өзү шейит кетет. Мына ошол жерде пайгамбарды өлүмдөн куткарып калган. Же болбосо бүтүндөй ыйман идеологиясын, исламды ошол маалда 1-2 мүнөткө ошол душмандан сактап, ошол 1-2 мүнөткө сактагандыгын айынан бүгүнкү күнгө чейин диндин келип аткандагысы бул динде аялдардын дагы орду чоң экендигин билип жүрөлү. Азирети Умардын ыйманга келишине себеп болгон дагы аял. Азирети Умар тууралуу бир канча жолу айттык. Дагы бир окуя. Азирети Умар ушунчалык бир сүрдүү, каардуу болгондуктан жаш балдар дагы, кары картаң дагы, аялдар дагы андан сүрдөп, коркуп чочушат эле. Ошентип Азирети Умардан баары коркуп сүрдөйт эле. Азирети Умардын ыйманынын күчтүүлүгүнөн шайтан дагы жолунан качкандыгын айттык. Бүгүнкү айта турган окуя жанагы пайгамбарыбызга 8 айлык боюнда бар Асма бинт Абу Бакр. Абу Бакрдын кызы Асманын тамак ташыгандагысы. Азирети Умар жолдо бараса бир аял көрүп калып чочуп кетип, боюнан түшүп калат. Коркуп кетип, Умардан сүрдөт. Азирети Умар мешитке кирет дагы сахабаларга кайрылып, мен азыр жолдо келе алсам, менен чочуп кетип бир аял боюна кыз түшүп калды дейт. Мен адам өлтүрдүмбү, адам өлтүргөндө күнөө кылдымбы, не кылдым дейт. Десе, мына ошол Азирети Умарды башка кылгандар бардыга, эми адам барасы ар кандай бар, кээ бирлерме дейт, "Жок, шеф эч нерсе эмес" дейт. "Сиз не атайладыңыз беле" дейт. "Мундайлар бүгүнөм толтура." Шеф өзү чочуса, сизде не күнөө дейт. Азирети Али турат дагы, Амирул Муъминин, бир адамдын кунунун 10дон 1-ин төлөп бересиз дейт. Сиз толук адам өлтүрбөсөңүз дагы, адамдын кандайдыр бир бөлүгүн жок болушуна себеп болдуңуз дейт. Bir adamdын baası $10.000 боло турган болсо $1000 төлөп бересиң деген сөздү айтат. Азирети Умар айтайын деген ушундай бир сүрдүү болгон. Жолдо бараса жаш балдардын баардыгы качып кетет. Бир бала качпай коет. Азирети Умар таң калат дагы, бул не бала, кандай бала эр жүрөк дейт. Баары качыш керек деп чото, бул аялдардын боюнан түшүп калып атса, бул бала качпай коет. Балам, не качпайсың менден десе, мен эмнеге качам сенен дейт. Мен де кылмышкермин сенден качып дейт. Мен Умармын десе, Умар болсоң эмне болуптур дейт. Мен Абдулламын дейт. Кимдин баласын десе, Зубайрдын баласымын дейт. Азирети Умар айтат, сен Зубайрдын баласысың, кайда качмак элең дейт. Анткени бул Зубайрдын аялы Абу Бакрдын кызы Асма, жана 8 айлык боюнда бар. Ошондой оор кылдалды. Абу Жахил келип, атаң каякта, Мухаммад каяка качты деп, жанакы аял 8 айлык боюнда бар. Урса дагы жанакы аял эмне дейт? Айтпай коет, билбейм деп. Түнкү саат 2-де 3-те жашынып, пайгамбарга тамак ташыган өжөрлүгүн, эгер ошондо душмандар Меккеликтер көрүп калса, ал аялдын башы кетти эле. Дин үчүн ошого карабасан өжөрлүк кылып, 8 айлык боюндагысы менен пайгамбарга тамак ташыган аялдын боюндагы бала арадан жылдар өтүп, Азирети Умардан качпай атыптыр. Азирети Умар айтат, сен апаң ошондой бир оор кылдарда, капырлардан коркпостон, пайгамбарга 2 сааттап жолдоп, сабырга үңкүр ташыган ошондой өжөр аялдын баласы, сен менен албетте коркмок белең дейт. Бул албетте мына ошол эмне, энелердин, аталардын балдарына берген эмне, бул мына жанакы эмне, бир туура тарбиясы, ошол энеден балага өткөн бир өзгөчөлүк. Жамандыкка жакшылык менен жооп берүү.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таиф элине бар дават кылганда кандай азап беришти, бирок Cebrail периште келип, "О Мухаммад, ишара берсең жетиштүү" деди. Ушул эки тоо Таиф элин көмүп жок кылсын деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен каргаш үчүн эмес, балким рахмат үчүн, адамдарды жакшылыкка чакырыш үчүн келгенмин деп туруп, мына ошол жерден дуа кылат. Бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү эң илимдүү аалымдар мына ошол Таиф шаарынан чыгат. Сабырдуулукта бекем болушубуз керек. Кандайдыр бир кыйынчылык келгенде дайым ошол пайгамбарга келген кыйынчылыктарды бир элестесек, сиз экөөбүзгө келген кыйынчылык болбой калат. Намаз окуп атып сажда кылганда капырлар келип, төөнүн карынын пайгамбардын башына бастырып коет эле. Ошону барып жанында жардамчылар түртүп койгонго жарабайт эле, калган капырлардан коркуп. Пайгамбарыбыз бир канча саат жаткандан кийин кызына кабар жетип, Фатима энебиз келип, ошол үстүндөгү төөнүн кардын түртө салып, мына ошол жерден пайгамбарыбыз тургузуп алат эле. Ошондой бир азаптуу күндөр өтсө дагы пайгамбарыбыз акыр күнү бир эмне, тынчтык, ыйман, акыйкат үстүнгө чыгат, мусулмандар кеңири жашайт деп сабыр кылат эле. Ошол сабырдын мөмөсү мына бүгүн сиз экөөбүз кеңири монтип Аллахтын үйүндө эч кимден коркпостон, жашынбастан сабак айтып намаз окуп отурганыбыз. Кээде жакындарыбыздан ажыраганда башкада мага эле ушул сыноо келе береби, эмне Кудай менен башканы таппай калдым, менен эле балам өлө береби, менен эле атам өлө береби, менен эле тууганым өлө береби, мен эле ооруй берейинби дебейли. Анткени кээде бүгүнкү күндө биздин жашоодо деле каргашалуу бир кырсыктын айынан бир унаанын ичинде бир семья кырылып калгандар бар. Кээде сиз бир тууганыңыздан, апаңыздан, эжеңизден айрылганда кайгырышыңыз мүмкүн. Эгер ушундай бир жакындан айрылган башкадан болсо, пайгамбардан бир өрнөк алалы. Хадише энебизден айрылды. Хадише энебизден айрылды. Агасы Абу Талиптен айрылды. Ошол жыл ислам тарыхында кайгы жылы дейт. Анткени пайгамбар эң жакындарын жоготкон жыл дейт. Анткени пайгамбарыбызды дүйнөнүн баары таштаса дагы таштабай турган эки зат бар эле, ал мына ошол бири агасы Абу Талип, экинчиси аялы Хадише энебизде экөөсүнүн катарынан ажыраган кезде дагы сабыр кылган. Биз да кээде жакындардан айрылганда пайгамбарыбыздын ушундай бир кайгылуу күндөрүн эстесек, биздин кайганын кайгысынын астында эч нерсе болбой калат. Динди сактоодо, динди жеткирүүдө кээде мал-мүлк дагы керек, убакыт дагы керек, ден соолук дагы керек. Албетте бул мына ошол Меккеден Мединага көчүп атканда күйөөсүн калтырып, баласын калтырып кеткен Умму Салама энебиздин өзүнчө бир тарыхы бар. Буга да буюрса токтолорбуз. Мына ошону үлгү алсак болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө шек күмөнсүз ишенишибиз керек. Бул мына ошол